1-июлга чейин унааңызды камсыздандырыңыз, болбосо айып пулга жыгыласыз. Анын өлчөмү жеке жактарга 3000 сомду, юридикалык жактарга 13000 сомду түзөт. Унаа ээлери камсыздандыруу компанияларына кайрылып, ОСАГО полисин алууда. Алардын бири Омар Шакыев өзүнө тиешелүү болгон 2 автоунаасын камсыздандыруу үчүн мында келген. 2 машина үстүнө страховка алган келдим, анткени себеби ал постоянно жолдо жүрөт. Жол азабы берсе ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Сен түспөсөң, сен түзөсүң дегендей ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен страховка кылып жатабыз. Менимче туура нерсе деп ойлойм мунун баары, анткени страховка кылганда өзүбүзгө эле жеңил болот. Жолдо ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн деп ойлойм. Негизи мындайча айтканда условиялар аябай жакшы экен. 150 000 сомго чейин выплата кылып берет экен. Автоунаа ээлерин укуктук жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруунун наркы 1 жылга 1680 сомдон башталат. Бул сумма машинанын жылы, кыймылдаткычынын көлөмү, айдоочунун жашы жана тажрыйбасына жараша баа кошулат. Белгилөтсөк, Чүй облусунун аймагында 247 миңден ашуун автоунаа катталган болсо, анын ичинен 1 январдан ушул күнгө чейин 15 миңден ашуун автоунаа камсыздалган. Чүй областынын аймагында 247 миңден ашык автоунаа катталганда, анын ичинен азыр ушу 1 январдан баштап ушул күнгө чейин 15 миңден тегеретесинде автоунаа уже камсыздандырылды. Бул 1 июлга ошол жакындаган сайын азыр жарандарыбыздын камсыздандыруу убактысы аз калгандыгына байланыштуу азыр жарандарыбыз күндөн күнгө көп келип биздин филиалдарда камсыздандырып атышат. Бир автоунаа базовый ставка деп коебуз, 1680 сомдон башталат бир жылга бул. Анан ошол эле айдоочунун жаш курагына жараша жана стажына жараша ошол сумма кичине өзгөрүлүшү мүмкүн да. Июнь айынын аягына чейин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери эскертүү жана түшүндүрүү иштери менен гана чектелишет. Бирок 1 июлдан баштап ОСАГО полисинин бар жогун текшерүү милдеттүү болуп саналат. Бул багытта бүгүнкү күнү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бүгүнкү күндө жарандар арасында түшүндүрүү, эскертүү гана иш-чаралары жүрүп жатат. Ага ылайык мына 1 июлдан тартып жолдордо бөлүнгөн тилкелерде иштеп жаткан жол коопсуздугун камсыздоо башка башкарманын кызматкерлери айдоочуларды токтотуп текшерген учурда алардын жанында автоунаага тиешелүү документи, айдоочулук күбөлүгү жана ошол айдап жүргөн унаасын камсыздандыргандыгы боюнча полиция болууга милдеттендирип жатат. Эгерде камсыздандыруу полиси жок боло турган болсо, анда Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 184-беренесинин 2-бөлүмүнө ылайык жеке жактарга 3000 сомдон айып пул, ал эми юридикалык жактарга 13000 сомдон айып пул салуу милдеттендирип жатат. ОСАГО полиси айдоочуну ашыкча чыгымдардан коргойт. Өлкөдө 16 камсыздандыруу компаниясы иш алып барса, анын бирөөсү мамлекеттик, ал эми калганы менчик болуп саналат. Ушул жылдын январь-апрель айларында мамлекеттик камсыздандыруу уюму кырсыкка кириптер болгон 90го жакын жаранга 8 миллион 614 миң сом кенемде төлөп берген. Айгерим Дүйшөбаева, Чыңгыз Садыков, УТРК, Чүй, Бишкек шаары.